Туугандар, туристтер карап койгула жолдо келе атканчы. Биз бүгүн Ысык көлдө Бостеридебиз. Бостердин ичинде пансионатка жакын бир эле жол бар да. Бул жолдо тротуар көрбөйсүң да. Канча деген туристтер келет. Кайсыл жактан, алыс жактардан келип эс алышат. Бул жерде азыр 5 жашар баланы унаа сүзүп кетейин деди. Тротуар жок да. Негизи бул жол башында салынып атканда жакшы эле салынган экен, тротуар менен сонун элечи. Бирок кайдан жайдан чыгып, бул жердеги адамдар бул жака чыгып кеткен да. Мына клуб жакшы эле түшкөн экен. Бул жердеги уже тротуарга чыгып кеттир да. Көрөт атасыңар, ушул Ысык көлдүн бийлиги бул жерде негизи миллион эмес, миллиард деген акчалар айланат да. Анан кийин ушул тротуарды кылып койбосуңар, эми уят эмеспи эми. Канча деген туристтер келет э. Туугандар, ушул видеого лайк басып, комментарийден жазып, ушул видеону кененирээк жайылтып коюшуңуздар суранат элем да, туугандар. Мына кара, тротуар бар бирок мынак барганда жок. Мына машина миңге коюп өткөн, мына тротуар жакшы келген дагы уже түгөгөн тротуар жок. Кайдан жайдан түгөгөн түшүнүксүз да. Анан силерге дагы бир нерсени айтпайын. Ушул унаалар тизилип турат го, ушуларга дагы 100 сомдон алат экен э. Эми уят да эми. Документальный дейт, мына документин көрсөтүп коеюн. Өзүңөр деле окугула, бул жака кыргызчасын, бул жака орусчасына түшүрткүзүп коеюн. Тротуарга машина коюп алышкан карагыла. Тротуарга уже тротуар тазалап жакшынакай кылып коюш керек да. Бостердин центри болбосо мына пансионатка жакын жердеги жол. Буну баарыбыз билебиз да, мынакей карагыла. Таштар турат. Бул таштарды эмне койгон билесиңер бул жергечи? Бул жерге таштарды коюп салган максаты бул жерге машина койбосун, оттан адам өтпөсүн эмес бирокчу. Бирок машина да коюп койгондо мына 100 сомдон алат ушуга дагычы. Эми өз оюңуздар комментарийге жазып коюңуздар. Мэрия салынган үстүралып, берилишкен. Жаралган деп 60 квадрат метр жер участок убактылуу пайдаланууга берилди дейт. Мынакей, булар дагы берип атышат. 100 сом. Жолдун эле чегесинде.